Алматы Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Мишустин Бишкектен орусиялык компанияларга кысым көрсөтүүнү токтотууну талап кылганы кабарланды. Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен жолукканда Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын орусиялык компанияларга кысымын, негизсиз дооматтарын токтотуусун талап кылганын орустардын ТАСС мамлекеттик агенттиги жазды. Бизде Кыргызстандын мамлекеттик органдарынын жогорку өкүлдөрүнүн кыргыз экономикасын өнүктүрүп, жаңы жумуш орундарын түзүп жаткан чынчыл абийирдүү орусиялык компанияларга негизсиз дооматтары жана мыйзамсыз билдирүүлөрү тынчсыздандырат, деди Орусиянын өкмөт башчысы. Бирок премьер Мишустин кайсыл компаниялар экенин ачык айткан жок. Мишустин кызматташы Касмалиевке мыйзамсыз кээде опузалап акча талап кылуу фактылары Орусиянын тышкы иштер министрлигинин нотасында белгиленгенин эскертип, кыргыз бийлигинен орусиялык компанияларга административдик кысым көрсөтүүнү токтотуп, укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыздоон өтүндү. ТАСС билдиргендей, Касмалиев бул маселе боюнча Кыргызстанга барганда сүйлөшүп, өзүнчө маалымат берүүнү убада кылды. Расмий Бишкектин маалыматында сүйлөшүүдө андай маселе көтөрүлгөнү тууралуу айтылган. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына ылайык, тараптар эки өлкө ортосунда түзүлгөн стратегиялык өнөктөштүктүн алкагында энергетика, өнөр жай, айыл чарба, билим берүү жана санариптик экономика тармактарында ири долбоорлор ишке ашырылып жаткандыгын белгилешти. Жолугушууда ИИП алкагында өз ара иштешүүнү күчөтүү маселелерине жана башка аймактык демилгелерге өзгөчө көңүл бурулганы кабарланды. Касмалиев менен Мишустин Алматы шаарында өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин жыйынында жолугушкан. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети былтыр 29 ноябрда ири өлчөмдүү салыктан качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу Яндекс такси ишканасынын жана өнөктөштөрүнүн кеңселеринде тинтөө жүргүзгөн. Мурдараак монополияны жөнгө салуу кызматы Яндекс такси компаниясын Кыргызстандын такси рыногунда монополист деп тапкан. Коомчулукта ишкана бааны өтө эле жогорулатып жибергени тууралуу нааразычылыктар айтылып келет. Булак Азаттык. Дики Арман түрмөдө өзүнө кол салды. Казакстандагы башаламандыктарды уюштурган деп 20 жылга эркинен ажыратылган Арман Жумагелдиев түрмөдө колун кесүүгө аракет кылды. Бул тууралуу казак басылмалар жазышты. Казакстандын жаза аткаруу комитети бул маалыматты тастыктаган. Комитет Дики Арман жеңил жаракат алганын билдирген. Бул соттолуучу өзүнө жеңил жаракат келтирген, ага дароо медициналык жардам көрсөтүлдү жана ден соолугу канааттандырарлык. Соттолуучу мекеменин психологдору тарабынан атайын көзөмөлгө алынып, профилактикалык иштер жүргүзүлүүдө деп билдирген Казакстандын ички иштер министрлигинин жаза аткаруу кызматы. Бул окуя боюнча кызматтык иликтөө дайындалды. Эске салсак, 27 январда Казакстанда сот 2022 жылдагы кандуу январ окуялары боюнча Арман Жумагелдиевди кылмыштуу топ түзүп, аны жетектеген, башаламандык уюштурган, адам уурдаган деген айыптар менен 20 жылга кескен. Долларлар чачылып, УКМК Ошто эсеп палатасынын инспекторун кармады. Эсеп палатасынын башкы мамлекеттик инспектору $5000 пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. УКМКнын маалыматына ылайык, 1 февралда козголгон кылмыш ишинин алкагында $5000 өлчөмүндө пара талап кылуу фактысы боюнча эсептөө палатасынын инспектору көрсөтүлгөн сумманы алуу учурунда кармалган. 2024 жылдын 6 декабрынан азыркы учурга чейинки мезгилде эсеп палатасынын инспекторлору тарабынан Ош шаарынын мэриясынын бөлүмдөрүнүн финансы чарбалык ишмердүүлүгүнө текшерүү жүргүзүлдү. Мындан улам эсеп палатасынын инспекторлор тобунун жетекчиси Ош шаардык мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн биринде текшерүүнүн мөөнөтүн негизсиз создуктуруп, укукка каршы иш-аракеттер аркылуу текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча оң чечим чыгаруу максатында $5000 өлчөмүндө акча каражатын опузалап талап кылган деп билдиришти УКМКдан.
Кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө ыкчам иш-чаралары улантылууда. Жаңы жол ачылат. Жеңишбек Токторбаев бүгүн дагы таң атпай Ошто текшерди. Бүгүн Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев шаардагы Масалиев Кең көчөсүн кыдырды. Бул тууралуу Ош мэриясы кабарлады. Анын жүрүшүндө шаар башчысы жарандардын көптөгөн өтүнүчтөрүнө ылайык Масалиев көчөсү менен Шакиров көчөсүн байланыштырган Нурматов көчөсүн ачуу керектигин белгилеген. Аталган көчө номер 703 аскери бөлүгү тарабынан тосулуп калган. Шаар башчысы жолду ачуу боюнча иштерди баштоо зарыл экенин белгилеп, жолдун жабылышынын мыйзамдуулугун текшерип чыгуу боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берди. Ошондой эле Масалиев көчөсүндөгү кызыл сызыкка чыккан курулуштарды, тосмолорду алып салуу, ошондой эле коммерциялык объектилердин сырткы көрүнүшүнүн бирдиктүү дизайнын иштеп чыгуу боюнча тапшырма берди. Оштогу көчөлөрдү тиешелүү талаптарга ылайык келтирүү иштери улантылат. Сирияда Башар Асадтын аталаш бир тууганы кармалды. Сириянын жаңы бийлиги мурдагы президент Башар Асадтын аталаш тууганы Атеф Наджибди кармады. Бул тууралуу Сирия ТВ телеканалы билдирди. Наджиб Сирия элине каршы кылмыштарга катышкандардын бири катары каралат жана бул кадам үчүн Сирия элине каршы мыйзам бузууларга катышкан деген чек менен жоопкерчиликке тартылат деген Латакия провинциясынын коомдук коопсуздук башкармалыгынын башчысы подполковник Мустафа Кнефати. Атеф Наджиб Латакияда кармалган. Ал Башар Асадтын тушунда Сириянын түштүгүндөгү Дара провинциясында саясий коопсуздук департаментинин башчысы кызматын ээлеген. 2024 жылдын 8 декабрында куралдуу сириялык оппозиция Дамасты көзөмөлгө алганын, Асадтын режими кулатылганын жарыялаган. Мурдагы президент Башар Асад Орусиядан саясий баш бааник алган.